Assalamu алейкум урматтуу мекендештер, биздин YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүн сиздерди биз дагы бир жакшынакай изобретениябыз менен сүйүндүрөлү деп атабыз. Бул изобретениялар эмне десеңиздер, момундай бир жакшынакай кымыз жасай турган аппарат жасадык. Эгер чынын айтсам, буну өзүбүз дагы испытание этип көрө элекпиз. Азыр испытание кылайын деп атабыз. Эми бул кымыз жасай турган аппаратыбыз жөнүндө кичине айта кетсем, чанаштын ар кандай размери болгонуна байланыштуу биз кичинекей мондой ар бир бутка мондой коюп алдык, чтобы регулировать этиш үчүн бийиктикти, бийиктеткени. Ал эми бул нерсенин моторчигине биз ВАЗ-07 автомашинасынын дворниктин моторчигин койдук. Машинанын дворнигинин моторчиги болгонуна байланыштуу буну уже конкретно аккумулятор менен иштетсек болот. Биринчиден, экинчиден биз азыр буну момундай блок питаниянын жардамы менен иштетип көрөлү деп атабыз. Блок питания эми, например, мындай блок питания ар бирибиздин үйүбүздө болсо керек. Биздин учурда мондой бул блок питания бул жерде 12 вольт деп турат, 12 вольт 2 ампер деп турат. Ошол 2 ампери кичине слабыраак, азыр биз да өзүбүз да сомневаться этип атабыз бул азыр иштейби иштебейби бул нерсеге. Бирок эгерде бул видеону сиздер көрүп аткан болсоңуз, значит иштейт экен. Азыр буну биз иштетип, в деле кандай бул шайман көрсөтүп беребиз. Так, урматтуу мекендештер, биз мондой досрочно пишпек жасай бирдик, сайып иштетип көрөбүз. Так, эми бул блок питанияны алып туруп сайып, дагы бир нерсени айта кетейин, урматтуу мекендештер, бул дворникте өзүңүздөр билгендей 3 вариант болот. Бирөөсү катуураак иштейт, бирөөсү орточо, бирөөсү бат иштейт. Бизге ошонусу менен дагы аябай кызык болду. Анткени сиздер дагы любой положенияга коюп иштетсеңиз болот. Тезирээк кымыз чабыш керек болсо, тезирээк кылып, секенак болсо секинине коюп койсоңуздар болот. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим, да азыр мону биз сайып иштетип көрөбүз. Бул 12 вольт 2 амперге иштеди. Ушул жерден мен сиздерге дагы бир нерсени айта кетейин. Раз бул 12 вольт 2 амперге иштесе, значит сиздер солнечный батарейка менен иштетсеңиздер дагы болот, уже конкретно смело. 2 амперге иштегенден солнечный батарейка кичинекей жайлоолордо коюлган, азыр көпчүлүгү ошондой батарейка колдонушат. Биз көрдүк, иштеди. Эми буну пишпекти илип, биздин тетиги сарайда сары бачок турат эле, алып келе калган эле. Азыр ошо бир бачокту коюп иштетип көрөбүз силерге. На самом деле кандай болот иштейт, кандай иштейт. Так, достор, мына пишпегибизди азыр алып, могу жерден өткөрүп, могу жерден тешип алганбыз, эгер байкасаңыздар. Ошол жерден азыр өткөрүп катырып алабыз. Так, иштетип көрөбүз эми. Мынакей урматтуу мекендештер, биз уже ушинтип шайманыбызды дагы мондой бачок самодельный пишпектин жардамы менен иштетип көрдүк. Чтобы 100% уверенность болуш үчүн биз азыр сөзсүз буну Алайга барып, жакыныраак Ошко жакыныраак шаарга барып, айылга барып иштетип көрөбүз. Так что бизден алыстабаңыздар. Пишпек жерге чейин жетиш керек да? Жок, кичине туруш керек. Болсо жетпеш керек. Ошо 5-6 сантиметр. 5-6 сантиметр жетпей туруш керек, Анда как раз болуп турду. Так, урматтуу достор, биз азмас эрте келип алыппыз, азыр кымыз сезону башталат экен. Ошондуктан биз кымыздын ордуна суу куюп, суунун жардамы менен ысыта беребиз. Жеңелерге Кудай берет. Кандай сага?
Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй биздин шайманыбызды жөнөкөй бочкага дагы, настоящий чаначка дагы испытание кылып көрдүк. Так что жеңелер, сиздерге дагы бир жеңилдик болду. Буга окшогон шаймандарды биз дагы көп жасайбыз келечекте. Бизден алыстабаңыздар, каналга жазылып, лайк басып, кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.